Астанада быйылкы жеңиш парадында Улуттук гвардиянын аскер дирижерлору жазган 4 окшош музыкалык чыгарма аткарылат. Азыр оркестр буга айынын 7-синде өтө турган маанилүү иш-чарага даярданып жатышат. Авторлор бул обондуу чыгармалар жоокерлердин духун ойготуп шыктандырышы мүмкүн деп ырасташат. Чыгармачыл программа менен катар парадка катышкан аскер кызматкерлеринин кийим формасы да жаңыланат. Белгилей кетсек, быйылкы парадка 4000ден ашуун аскер кызматкери катышат. Алардын 311 аскер музыканттары. Атап айтатын болсак, Тактап айтканда генерал Жексенбаев чыгармасы, Шаттык чыгармасы, Кыран чыгармасы жана биздин улуттук гвардиябыздын элдин коргоочусу гимни. элдин корганы. Идея создания марша пришла мне давно. Бир жыл мурун мен үйлөмө оркестри үчүн марш жазууну ойлодум. Баатыр чыгармасы биринчи кезекте Улуттук гвардиянын аскердик оркестринин саптык репертуардык фондун толуктоо максатында жазылды. Бул эки бөлүктөн турган ачык жана жаркын чыгарма. Ал аскердик оркестр фондуна киргенине кубанычтамын. Автор катары анын эми алдыдагы аскердик парадта аткарыла турганы мен үчүн чоң сыймык. Прочно войдет в репертуар военных оркестров.